Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин өтө турган темабыз кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгүнүн буюмдарын анализдөө. Биз мында ат жабдыктарын анализдөөнү чечели. Балдар, анализдөөнүн түрлөрү бар. Ошол азыркы көргөн видеодон анализделип чыгат. Бул жер тер деген, жел деген ошо ээрдин өзүн көрүп турасыздар. Ээрге сөзсүз бул кайыш чапталат. Анан ошондо ээр көркүнө чыгып, ага күмүш бастырылат. Мына бул куш баш ээр. Ошол башы куштукуна окшош. Анан бул жерде ушундай атайын тиликтер болот. Бул камчы илгенге, ошо карманганга ылайыкталган. Бул эркектин ээринин токулушу жалпы. Аял ээр өзүнүн аземдүүлүгү менен айырмаланат. Мына көрүп турасыздар. Бул жүгөнүнөн тарта ушул жалпы аттын жабдыгы өтө кооз, көркөм жасалат. Мунун ошол үртүк жабууларынан баштап, үзөңгүсү, анын басмайлы дагы мына кайыштан айырмаланып, бул таарлардан жасалып атат. Үзөңгүсү эркек эркинен айырмаланып тегерек болот. Анан мына момтепе ушул ар кандай кооздуктарды, көркөмдүүлүктөрдү беришет. Бул сиздер көрүп турган ушу аялдын ээри. Туйук эрлердин мында эч бир бөлүгү жок эле бир чабат уста. Аял кишинин ээри кашы болбойт. Анткени аялдар кичине өтө шамдагай эмес. Ээрге мингенде ушул буттарын коюп албасын, оорутуп албасын деп ээр жеңилирээк жасалат. Анан бул ошол кыргыздар желим деп коет, мында клей жасалчу. Желимден анан могу кайыштардан ошол бекитилип жасалган ээр. Жок, кыргыздарда ушу ээр эки эле нерседен жасалат. Ошол жыгачты ар бир бөлүгүн, курама ээрде 7 бөлүк болсо, ошол бөлүктөрүн ар бирин өзүнчө чаап алат дагы. Анан аларды кайыш менен, бекем кайыш менен мына могу сыяктуу сиздер көрүп тургандай тартат, байлап чыгат. Анан кыргыздар уйлардын, текелердин, кулжалардын мүйүздөрүн аябай ээрискенде алар былжырайт. Ошол аны кайнатып, ана клей жасашкан илгери. Терилерди ээрискенде дагы терилер дагы клейге айланат да, кожалар. Анан ошол желим менен бекитип, анан кайыштар менен байлап, анан абдан бышык бекем ээр жасалат. Атка ток койгондо ат оонап кеткенде, ошол сынбаса, ал аябай бекем ээрлер болуп эсептелинет. Ээрдин дагы ар бир ушу бөлүктөрү болот. Терди ичмек, тердик, желдик салынат. Бул ошол аттын жоонун баспаш үчүн, анан ээрге көрк бериш үчүн дагы жасалган. Бул ошол көрүп турасыздар, бул жөнөкөй адам эмес, бир өзүнүн статусу, мартабасы жогору аял затыныкы. Анан анын баарын мындай жогоруда айтып өттүк. Аябай күмүштөр менен бастырып, ээрди кооздоп. Айрыкча кыргыздар ошол кыз баланы турмушка узатып атканда, азыркы учурда, үйлөнгөн учурда
бир машинелер жасаган сыяктуу эле аябай аттарга үртүк жаап, кооз жабууларды жаап, ээрин өтө аземдеп, анан узатышкан да, анан ошол өтө кооз жасалып, анан баалуу азем таштары бастырылып жасалган Кыргыздын улуттук бир оюмдары, улуттук бир өзгөчөлүктөрү түшүрүлгөн, ошо улуттук колорит берилген ээр, жеңил башкарууга ылайыкталган бөлүгү. Булар дагы өтө кооздолуп, аземделип жасалган. Куюшканы. Айрыкча мындай чыгып баратканда бир бөлүк керек болсо, көмөлдүрүк сыяктуу ээрдин бир бөлүгү түшүп келатканда бул куюшкан адам шыпырылып кетпегидей, түшүп калбагадайга кызмат өтөйт. Анан бул жерде үзөңгүлөрүн көрүп турасыздар, ушул атка минүүгө, тебинүүгө, андан тышкары улак тартканда ошол тең салмактуу кармоого ылайыкталган бөлүгү. Бул жерде ошол жанагы кооз жабуусун көрүп турасыздар. Андан тышкары биз көп кийин аттарга колдонуп алдык кулакчын. Аттын ошол керек болсо баш бөлүгү да кооз болуп турсун деп, момундай жакшынакай Кыргыздын таарларынан аябай ушул сыяктуу кооздолуп, анан кулакчын тагылган. Кулагынан өйдө кийизилип, моно көзсөрүнө чейин. Ошо жогоруда айтып өттүк, кыргыздардын майрамдарында, кыз узатууда ошол ат көркөмдөлүп, ошол адамдын коомдогу ордун да көрсөтүп, ошо майрамдын шаңын да ачып турган.